Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Аманкулов, саламатсыздарбы? Бишкекке Москвадан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. 28-июнда Кыргызстанга Аэрофлот Россия авиакаттамдары авиакомпаниясынын Москва-Бишкек багыты боюнча учак учуп келишти. Бул каттам менен Кыргызстанга Россиядан 393 Кыргыз Республикасынын жараны, Россиянын жогорку окуу жайларында окуган кыргызстандык студенттер кайтып келишти. Бардык келген жарандар белгиленген медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылышат. Студенттерди кайтаруу маселеси боюнча кайрылуулар болуп жаткандыктан Тышкы иштер министрлиги атайын студенттерди алып чыгып кетүүгө багытталган мындай каттамдарды уюштуруу ыраттуу түрдө уланаарын маалымдайт. Европага 1-жылдан баштап кирүүгө уруксат берилген мамлекеттердин катарына Кыргызстан кошулбай калды. 25-июнда Брюссельде өткөн талкууда Европага 1-жылдан баштап кирүүгө уруксат берилген мамлекеттердин тизмесинде Кыргызстан жок. Бул боюнча Евроньюз жазып чыкты. Евросоюз 1-жылдан баштап эл аралык чыгараларын ачууну баштайт. Бул боюнча 2 тизме даярдалган. Евросоюзга кирүүгө уруксат бериле жана уруксат берилбеген өлкөлөрдүн тизмелери. Бул тизме көптөгөн тартыштарды жаратты. Кирүүгө уруксаты жок өлкөлөрдүн тизмесинде Кыргызстан, Россия, Бразилия, Катар жана АКШ бар. Ал эми биздин кошуна мамлекеттер Өзбекстан, Кытай жана Тажикстан өлкөлөрүнөн Европага баруучулар чегарадан кире алышат. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров Алай районуна караштуу Сары Таш айылына жааган кардан улам жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. 27-июндан 28-июнга караган түнү Ош облусунун Алай районуна караштуу Сары Таш айылында саат 12:20 чамасында жамгыр жаап баштаган. Саат 3:40 чамасында жаан карга айланган. Кар 28-июн күнү саат 12:35 чейин уланып, кардын бийиктиги 22 сантиметрге жеткен. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров түзүлгөн жагдайга байланыштуу тийиштүү чараларды көрүү максатында жыйын өткөрдү. Ага ылайык министр кырдаалдардын алдын алуу боюнча өз учурунда ыкчам чараларды көрүүнү тапшырды. Адам өлүмүнө жол бербөө жана материалдык чыгымдарды болтурбоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкармалыктарынын башчыларына жергиликтүү бийлик органдары жана тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү менен тез арада алдын ала чараларды көрүү боюнча тапшырма берди деп жазылат маалыматта. 28-июн 2020 эртең мененки саат 7:10 өттү. Сары Ташта кар. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине жарандардан келип түшкөн кайрылуулардын негизинде Бишкек шаардык жарандарды коргоо боюнча комиссиясынын чечими менен Бишкекте күчөтүлгөн дезинфекция иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу шаардык мэриядан маалымдашты. Ага ылайык саат эртең мененки 9-дан кечки 18:00 чейин шаардын бардык бөлүктөрүндө дезинфекциялоо башталат. 29-июнда Бишкек шаарындагы Бөкөнбаев көчөсүнөн Жибек жолуна чейинки жана Манас көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки аралык Эркиндик бульвары, Ала Тоо аянты, Эмен багы, Панфилов атындагы Сейилбак жана башка коомдук жайлар дезинфекцияланат. Акыркы учурда 103 жана 118 кызматына жарандар нааразы болуп жаткандыгына байланыштуу премьер-министр Кубатбек Бороновдун тапшырмасы менен биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков Бишкек шаарындагы ыкчам медициналык тез жардам борборунда тез жардам кызматынын жана мобилдик топтордун ишин күчөтүү боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Кеңешме кечээ 27-июнда өткөнүн өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык биринчи вице-премьер-министр ыкчам медициналык тез жардам көрсөтүү борборунун иши менен таанышкан. Көчмө жыйындын соңунда Алмазбек Батырбеков саламаттыкты сактоо министрлигине Бишкек шаарынын тез жардам кызматына дагы 20-дан ашык бригада кошуу тапшырмасын берип, мамлекеттик органдарга кошумча атайын унаалар болсо, тез жардам кызматына берүүнү милдеттендирген.
Россия өкмөтү Россияга кирүүчүлөргө жеңилдиктерди берди. Мындай тапшырмага Михаил Мишустин кол койду. Россия пандемия учурунда Россияга келүүчүлөр үчүн жеңилдиктерди берет. Мындай тапшырмага Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин кол койду деп билдирет Россия Федерациясынын өкмөтүнүн атайын сайтында. Эми Россияга жогорку квалификациядагы чет элдик адистер тоскоолдуксуз жеңилдетилген тартипте кире алышат. Ал үчүн алдын ала атайын тизмеге жазылуу үчүн ФСЭБ жана ошондой эле ички иштер бөлүмүнөн билдирүү жөнөтүлүшү керек. Эске сала кетсек, Россияга пандемия учурунда чек аралардын жабылганынан улам Россияга дарылануу алуу үчүн же ооруган туугандарын кароо үчүн чет элдик жарандар кире алышат. Бул үчүн тастыктоочу кагаздар болуусу шарт. Кыргызстан чек аралардагы текшерүүнү күчөтөт. Кыргызстанга коронавирустук инфекциянын киришине жол бербөө үчүн Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги чек араларда текшерүүлөрдү күчөтүүнү ниеттенүүдө. Бүгүн республикадагы көзөмөл өткөрүү пункттарынын бириндеги болуп жаткан иштерде Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Алмазбек Батырбеков көзөмөлдөдү. Чек арадан өтүүчүлөр олуттуу карап чыгууда, бирок текшерүү алгоритми бир аз өзгөрүшү керек. Тактап айтканда, айдоочулардын кылдат талдоо жасоо менен санитардык ченемдерин сактоо керек. Бул учурда чек арада машина узакка кармалбашы керек, деди ал. Ошондой эле вице-премьер кызматкерлер менен байланышты азайтып, мекемелердин көп топтолушуна жол бербөөнү талап кылды. Азыр өлкөгө кирип жаткан бардык автоунaalар сөзсүз дезинфекциялоодон өтүшөт. Бул учурда алардын айдоочулары коронавирус үчүн экспресс тест берип, температурасын өлчөнөт. Казакстан бир катар өлкөлөргө авиакаттамдар иштеп баштады. Казакстандын бийлиги Өзбекстан, Египет, Украина, Германия жана БАЭге кайра авиакаттамдарды баштоо жөнүндө 1-июлунан баштап эл аралык авиакаттамдарды ачуу сунушун берди. Бул тезменин арасында Кыргызстан жок. Авиа учууларды этап менен кайра баштоо жөнүндө тапшырма Казакстандын өкмөтүнө караштуу ведомстволор аралык комиссия тарабынан берилген. Аталган тапшырмаларды аткаруу максатында комитет тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн өлкөлөрдүн авиациялык бийликтери менен Казакстан жана чет мамлекеттер ортосундагы рейстерди жаңылоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат деп түшүндүрдү министрликтин басма сөз кызматы. Башка өлкөлөр менен авиакаттамдар алардын коронавирусу боюнча абалынын турукташуусуна жараша кайрадан жаңыртылат деп ведомство баса белгилешти. Эске сала кетсек, буга чейин Казакстандын чек ара кызматында Россия Федерациялык татаал эпидемиологиялык абалынан улам Россия менен чек ара ачуудан баш тартышкан. 2 жана 4-июлда Туркиядан Кыргызстанга 466 жаран кайтарылат. Бул тууралуу Кыргызстандын Туркиядагы элчилигинен билдиришти. Кыргызстан менен Туркиянын өкмөттөрү ортосунда жетишилген макулдашуунун натыйжасында 2020 жылдын 2-июлунда саат 8:00 жана 4-июлда саат 8:00 Стамбул шаарынын Сабиха Gökçen атындагы эл аралык аэропортунан Стамбул-Бишкек багыту боюнча Pegasus авиакомпаниясынын 2 чартердик рейс аткарылат. Анкара шаарындагы элчиликке жана Стамбул шаарындагы башкы консулдукка 2020 жылдын 27-июнү саат 15:00 чейин кайрылган жарандардын кайтарылышы хронологиялык тартиптин негизинде болот. Жана 2 каттам менен бардыгы 466 адам жиберилет. Бир каттам менен 233 адам кайтарылат деп айтылат маалыматта. 2020 жылдын 2-июлундагы чартердик каттамга билеттер түздөн-түз аэропортто 1-июлда жана 2-июлда саат 2:00 чейин элчилик жана башкы консулдук тарабынан түзүлгөн тизмелерге ылайык сатылат. Ошондой эле 4-июлдагы чартердик каттамга билеттер аэропортто 3-июлда жана 4-июлда саат 2:00 чейин элчилик жана башкы консулдук тарабынан түзүлгөн тизмелерге ылайык сатылат. Билеттин баасы $220 түзөт. Доллар, евро жана түрк лирасындагы накталай акча жана кредиттик карта менен төлөсө болот. 2 жашка чейинки балдар үчүн билеттин баасы $23 түзөт. Жүктүн уруксат берилген салмагы 28 кг. Колго жүк алууга уруксат берилбейт жана аны учак алып кирүүгө болбойт. Эгер жүктүн салмагы 28 кг ашса, кошумча 1 кг жүк үчүн $7 акы төлөнөт. Бишкекте ысык суу 29-июнда бериле баштайт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришти. Мэриядан белгилешкендей, ысык сууну берүү баскыч менен жүргүзүлүп 3 күнгө созулат. Биринчи кезекте ысык суу медициналык мекемелерге жана башка социалдык мекемелерге берилет. Мэриядан билдиришкендей, Бишкек шаарына ысык суу Бишкек жылуулук тармактары улуттук энергетикалык холдингдин карамагында компания жана Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасы тарабынан берилет.
Бириккен күрөш дүйнөсү ЮВВ спортчу Айсулуу Тыныбекова тууралуу ролик жарыялады. Ал видео аталган уюмдун Instagram баракчасында жарыяланган. ЮВВ уюму Тыныбекованын 2019-жылы Казакстанда өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатына катышканы тууралуу айтып берип, видеодо кыргызстандык спортчунун алтын үчүн күрөшкөн кармаштары көрсөтүлгөн. Эскерте кетсек, былтыр Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатында Тыныбекова 62 килограмм салмакта алтын медаль уткан. Bekova faced former world champion Yulia Tach. The Kurd jumped out to a commanding 7-2 lead, but needed every ounce of energy to hold off the Ukrainian great, scoring a security takedown just as time expired. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.